Саламатсызбы? Оот азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Адаттагыдай эле дүйнөдө болуп жаткан Кыргызстанга дагы тиешеси бар орчундуу маселени талдайбыз. Бүгүн берүүнү мен Али Токтакунов алып барам. Сирия менен Иракта антитеррордук күчтөр Ислам мамлекети радикал тобун улам бир шаардан, айыл кыштактардан сүрүп чыгарууда. Ошол учурда жоочулардын жанында же оорукта жүргөн бала бакыралары уап-жуап чыгышып, өкмөттүк күчтөрдүн колуна түшүп берүүдө. Алар атайын качкындар үчүн лагерлерде кармалып, бийликтер аларды өз өлкөлөрүнө өткөрүп берүү аракетинде деген кабар тарады. Маселен, августтун аягында Ирактын Тал-Афар шаарында жоочулардын жакындары делген 1400 адам, көпчүлүгү бала бакыралуу аялдар, өздөрү каршы тараптын колуна түшүп беришип, азыр убактылуу лагерлерде турушат. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экени айтылды. Аларды мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе, Кыргызстан кандай кабыл алат? Камайбы же эркиндикке кое береби? Талкуулачу темабыз мына ушул. Ал үчүн Азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча сиретчиси Сергей Даниловичкинди студиябызга чакырганбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Бишкекти студиябыздан талкууга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев катышат. Абдувахап мырза, кош келипсиз. Адегенде жогорудагы сөзүмдү бышыктаган сюжетке назарды бурсак. Ирактын ири шаары Мосул өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өткөндөн бери армиянын колуна түшүп берген Ислам мамлекети террордук тобунда согушкандардын жакындарынын саны арбыды. 30 августта мына ошондой качкындардын эң ири тобу 1,5 миң чамалуу адам Мосулдун түштүгүндөгү убактылуу лагерге алынып келинген. Алар адегенде Ирак өкмөтүнө кол кабыш кылган күрттөрдүн Пешмерга тобунун колуна түшкөн экен. Ошондо күрттөр эркектерин жоочулар деп шектеп алып калып, аялдар менен балдарды убактылуу лагерге өткөрүшкөн. Алардын жарандыгы, тек жайы тууралуу азырынча так белгисиз. Бирок көпчүлүгү Орусиядан, Түркиядан жана Борбор Азиядан келгендигин айтышкан. Алар ар кайсы өлкөдөн келгендер. Ал жерде орусча сүйлөгөндөр да бар. Түркиянын юрисдикциясындагы балдар жана аялдар бар. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары дагы бар. Кайсы өлкөдөн канча киши бар экенин так айта албайм. Тажикстандан 10 киши бар. Алардын күйөөлөрү эмне болгону тууралуу маалымат айта албайм. Кээ бир аялдар күйөөлөрү жаңжалда өлтүрүлгөнүн айтып жатышат. Айрымдары күйөөлөрү эмне болгонун, кайда кетишкенин билбейт. Лагердегилердин басымдуу көпчүлүгү аялдар менен балдар. Алардын тег жайын аныктоо жана тиешелүү элчиликтер менен байланышуу процесси башталды. Лагерде түрдүү улуттар, ар кайсы өлкөнүн жарандары жаткандыктан бул процесс бир топ убакыт алышы мүмкүн. Ошондой эле алардын саны дагы арбын экенин эске алалы. Бизде болсо алардын ким экени, кайсы өлкөнүн жарандары тууралуу маалымат жок. Мындай маалыматтарды бийликтер жашыруун кармашат. Туугандарын же жакындарын издегендер болсо, эл аралык Кызыл Чырым уюму менен байланышканы оң. Эгер алардын туугандары бул лагерде болсо, анда ошол уюм табышканга жардам берет. Бул багытта иштеген алардын атайын долбоору бар. Ирактын коопсуздук органынын кызматкери бийлик тийиштүү элчиликтер менен байланышып, аларды өз мекенине кайтаруу аракетинде деди. Ага чейин кармалгандар лагерден чыгарылбайт. Бул тапта сентябрдын башында Сирия менен Иракка кеткен 3 орусиялык, 1 казакстандык аял, андан тышкары 8 бала Чеченстанга кайтып келишти. Күйөөм курман болгон. Ал мени кайда алып баратканын билген эмесмин. Түркия Сирия чыгарасында гана билдим. Албетте кайра артка кайтууну абдан кааладым, бирок ага каршылык көрсөтө алган жокмун. Чечен бийлиги бул аялдар күйөөлөрү согушта өлгөн соң жардам сурап кайрылышканын, ошондон кийин алынып келингенин, өз ыктыяры менен келип кечирим сурап арыз жазышкандыктан соттолбой турганын Рейтер агенттигине билдирген. Ал эми казакстандык аялдын тагдырын Астана өз алдынча чечмекчи. Кестешим Гуляй Машакеевага рахмат. Эми суроомду Сергейге узатсам. Сергей, как только мы услышали, что около... Сергей, мына жогоруда биз уккандай, жоочулардын жакындары делген 1,5 миң чамалуу адам өкмөттүк лагерлерде баш калкалап атыптыр да. Колго түшүп берген мындай топтор буга чейин да болгон экен. Мынакей Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобу сүрүлүп, жеңилип аткандан кабарыбыз бар. Демек, жоочулардан бөлүнгөн качкындар агымы дагы көбөйөт экен да. Появится, увеличивается количество. Мы должны прежде всего определиться, кто они, эти люди. Баарынан мурда ал кишилердин ким экенин аныктап алышыбыз керек. Качкандарбы, көчкөндөрбү, камактагыларбы же кармалгандарбы? Менин түшүнүшүмчө, алар жоочулардын же жоочулардын колунда иштегендердин бала чакалары. Алар коркунуч туудурбайбы? Аларга кандай мамиле кылуу керек деп карап чыгуу керек. Мындай адамдар лагерлерге дагы келиши мүмкүн. Алар колдогон идеянын өркүндөп өсүп кайра кыйрашына байланыштуу травмадан улам бул контингент кадыресе эле кооптуу болушу мүмкүн.
Азыр алар жеңилген жеринен чыгып кетүү аргасын көрүп атышат. Мындан ары кайда барышат? Ойлонуу керек. Дальше это вот большой вопрос, и с этим надо разбираться. А вам известно масштаб контингента? Ошол жоочулардын жакындары, бүлөлөрү делген контингенттин масштабы, саны канчалык? Тех игиловцев. Ну, речь шла всегда о десятках тысяч людей. Дайыма ондогон миң адамдар жөнүндө айтылып келет. Аларды так эсептөө мүмкүн эмес. Анткени андай статистиканын өзү жок. Эсеп Ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын же активдүү жактоочуларынын, алардын бүлөлөрүнүн санын 5ке көбөйтүү менен чыгарылып келген. Башкача айтканда 10 миң деген киши тууралуу сөз жүргөндө 100-200 миң адам ал жактан чыгышы мүмкүн деп болжосо болот. Алардын айрымдары эл көзүнөн какас болуп, мындай лагерлерге кабылбас үчүн өз жолу менен да кетиши ыктымал. Стараясь, в общем, не попадать в такие лагеря. Вот говорят, что вот эти тысячи... Мына ошол лагерлердеги адамдар саны, андагы шарттар тууралуу эл аралык прессада маалыматтар аз да. Сиз мына араб маалымат булактарын окуп турасыз, анда жоочулардын колго түшүп берген бала бакырасына мамиле тууралуу айтылып атабы? Маселен, качкындар маселеси боюнча Норвегиялык кеңеш алар турган жерди чын-чынында абак эле деп атпайбы? Пишут об этом. Какова там условия? Ну, если и пишут, то очень поверхностно и связано... Жазышса да үстүрт жазып атышат. Мунун да себеби бар. Биринчиден, ошол эле Иракта андан да оор кырдаалга кабылган 10 миңдеген адамдар бар. Ооба, азыр жоочулардын аймагынан качып чыгып лагерлерге келгендер чатырларда ысып, желпинип отурушканын көрдүк. Бирок бул чакыйган күн алдында отурганга караганда жакшы эмеспи? Ушул тапта алар согушта кандай роль ойногону белгисиздигин, балдарды жоочулар тарбиялаганын эске алганда, бийлик дегенде алар азыр коркунуч жаратар жаратпасын талдайт. Андан ары аларды кайда жөнөтүү маселесин чечишет, багытын аныкташат. Анткени ал кишилерди ар бир эл өлкө кабыл алууга даяр эмес. Что не каждая страна готова принять у себя вот этих людей. Сергей, мына сиз айтып аткан ошол иргеп иликтөө маселелери жана башка ал жердеги шарттар боюнча дагы өз көзү менен көргөн биздин кыргызстандык Бактыгүл Кубанычбек азыр ошол Ирактын Курдистан аймагында эл аралык уюмда иштейт. Ал жакта шарттар тууралуу, кыргыздарга жолуктуган, жолукпаган тууралуу бизге айтып берет. Не скажу, что всех видела, но были. Кыргызстандыктардын баарын кезиктирдим деп айта албайм. Бирок кыргыз жарандарын, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн жарандарын жолуктурдум. Негизинен аялдар менен балдар. Алардын күйөөлөрү атайын операция маалында жок кылынган же колго түшкөндөр. Бир балалуу, 2 же андан көп бала ээрчиткендер да бар. Ошондой эле Ирак менен Сириядагы жаңжал маалында туулган балдар дагы бар. Эгер ал аялдардын мейли чет элдик болобу же жергиликтүү болсун, Ислам мамлекети террордук тобуна кандайдыр бир тиешеси бар экени билинсе, аларды өзүнчө бөлүп кармашат. Жергиликтүү коопсуздук органдары аларды текши атайын текшерүүдөн өткөрөт. Бул процесс канчага чейин уланат айта албайм. Андан кийин гана алар эл аралык уюмдарга өткөрүлүп берилип, качкындар лагерине же дагы башка борборлорго жайгаштырылат. Ал жерлерде эл аралык мыйзамдарга ылайык алардын кийинки тагдыры чечилет. Алардын баарын өз өлкөсүнө өткөрүп берет же репатриация жасайт деп ойлобойм. Анткени алардын арасында башка өлкөлөрдөн баш калка издегендер көп. Маселен, ошол эле кыргыз бийликтери коопсуздугубузду жетиштүү камсыздай албайт деген жүйө келтириши мүмкүн. Кыргызстан бир катар мыйзамдык чараларды ишке ашырды. Ага ылайык, эгерде чет жактагы согуштук топторго аралашканы далилденсе, андай адам жарандыктан ажыратылышы да мүмкүн. Бул эгер өз өлкөмө кайтып барсам, куугунтукка кабылам же жарандыгымды алып коюшат деген жүйө менен башка өлкөдөн баш пааник издөөгө негиз болот. Жарандыгы жок репатриаттардын көбөйгөнү жакшы көрүнүш эмес. Андыктан алардын баарын өз мекенине жиберет деген ойдон алысмын. Азырынча алардын тагдыры эл аралык нормаларга ылайык чечилери гана айтылып жатат. Кандай болоорун учуру келгенде көрөбүз да. Ну, посмотрим, как это дальше. Вот, Сергей, мы услышали, каковы пути решения... Сергей, мына биз эл аралык укукта маселени чечүүнүн жолдорун уктук. Өтө татаал маселе. Ар бир адамга өзүнчө мамиле кылуу керек дегендей, бирөө айыптуу болуп чыкса, бирөө айыпсыз. Маселен, ошол айыпсыздар арасында мекенине кайтууну каалагандар да болот да. Бирок сиз өлкөлөр аларды кабыл алууга даяр эмес деп жатасыз. Мында кандай болуп калат? Готовы принять своих граждан обратно. Естественно, возвращение таких людей из зон конфликта... Албетте, жаңжал аймагынан кайтып келген андай адамдар өлкөсү үчүн чоң көйгөй. Биринчиден коопсуздук. Башкача айтканда, окуп машыккан жоочулар келип алышпадыбы? Андай болсо алар мекенинде кайра курал кармабайбы деген маселе. Экинчиден, ал адамдардын оюнда эмне жатат? Ошол жактан сиңирген кастык идеологияны башкаларга сиңирбейби деген маселе бар.
алар ошол идеологиядан баш тартпай, унчукпай да жүрө бербестен, аны кайра таратат деген да чоочулоо бар. Муну чечүү үчүн бийлик атайын программаларды түзүш керек. Айрым өлкөлөрдө мындай программалар бар. Айрымдары бул тууралуу эми гана ойлонууда. Мындан тышкары бул адамдарды социалдык жактан да реабилитациялоо маселеси турат. Анткени эл саткындар, киши өлтүргүчтөр жана башка деген негативдүү ат коюп бөлөктөшү мүмкүн. Аларга коомдун ушундай жектөөсүнүн алдында жашоого туура келет. Муну жоготуш үчүн да бийлик бир нерсе ойлоп табышы керек. Властям надо сделать что-то, чтобы как-то, в общем, это нейтрализовать. Бул өтө оор маселе, айтып кеткендей эле, ар бир факты, ар бир статистика адам тагдыры. Мына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин расмий статистикасына алайык, жалпысынан Сирия менен Иракка кыргызстандык 600дөн ашуун адам чыгып кеткен делет, анын 70ден ашууну өлгөн, ал эми өткөн жылкы эсеп боюнча 20сы кайтып келген деген статистика бар. Биз буга чейин 2 жыл мурда Ысык көлдөн, Оштон, Жалал-Абадтан Сирияга же Иракка кеткендердин чоо жайы тууралуу бир топ берүүлөрдү тарткан болчубуз. Азыр ошолордун бирине назар бурсак. Ишенбешиңиз толук мүмкүн, бирок жихадты шылтоолоп Сирияга кеткен көлдүктөрдүн арасында 80 жаштагы байбиче да бар. Таяк менен араң баскан Маркус Өлпиева, келин уул, кыз күйөө, небере жээн болуп отуруп, 29 адамды Сирияга алып жөнөгөн. Бул маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн Бөкөнбаев айылындагы Марку апанын үйүнө бардык. Учурда ал үйдө анын тунуулу жашайт экен. Бул үйдө эним өзүнүн апам турчу. Анан ошо 2 жыл мурда ошо Турцияга кетишкен да. Андан кийин кабар алган жокпуз. Ошо эч маалымат жок. Жаңыбай Тыналиев Маркус Өлпиеванын улуу күйөө баласы. Аялы Чынар Карабаева 3 баласын, 8 небересин таштап Сирияга жөнөгөн. Ал алгач дарланам деген шылтоо менен Бишкекке жөнөйт. Көп өтпөй алыскы чет өлкөгө кетип жатканын күйөөсүнө аэропорттон кабарлайт. Орки телевизорду көргөндө, жанакында Сирия жөнүндө, эме жөнүндө көргөндө ошондой эме калчу да. Мына биздин мусулмандарды кылып атат, тигиндей мындай деген ойлор бар, эметип калчу да. 5 бал намазын окучу, эч кандай тигиндей мындай эметкен эмесмин. Анан ушу бир күнү саат 12:30 звонок этип калды, ушундай мен. Жаңыбай, мен алыс жакка кетип атам. Эгерде намаз окуйм десең, жанакындай кыргыздын көп той аштарын, тигуларын таштап, мен айткан талапка эметсең, мен калам деп. 10 мүнөт убакыт берем деди. Мен өзүмдүн убагы келгенде намаз окуйм. Мен азыр окуй албайм, эч кандай эме кыла албайм деп туруп, телефон менен сүйлөштүк, 10 мүнөт убакыт берем деди, бирок мен кайра жооп берген жокмун. Ошо менен кайра балдар мектебинен балдарын, кыздарын чалды. Ушинтип 5-те, таңкы саат 5-те Турцияга учуп кетти. Ошентип Сирияга Түркия аркылуу Маркус Өлпиева өзү, анын улуу кызы Аксай айылынан Чынар Карабаева, Орто Токойдогу кызы Назгүл Карабаева күйөөсү жана 6 баласы менен Эшперов айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 5 эркек баласы менен Төрткүл айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 4 баласы менен кичүү уулу Жолдошбек Карабаев аялы кош бойлуу кезинде 4 баласы менен кетет. Кыскасын айтканда, бул жакта Маркус Өлпиеванын 8 баласынын 3-өө гана калды. Жаңыбай Тыналиев алмончоктой балдарын чанып кеткен аялына бейиштин төрүндөй болгон Ысык көлдү таштап, бала бакырасы менен Сирияга аттанган кайын журтуна арадан 2 жыл өтсө деле түшүнбөй келет. Мага обидно, что 8 небересин таштап, 3 баласын таштап, мени жөнөнө койсун. Экөөбүз 33 жыл жашадык, эл көрбөгөн, өзү көрбөгөн. Тетиги эл тааныбаган тетиги чет мамлекетке кетип, анан ошол жакта же өлүүсү билбей, же тирүүсү билбей ошо эметип жүргөндө мен эмемин да. Жана эне атасына, жанагы менин бывший кайнын эме дагы эметпейт элем, бирок жана балдарга убал болуп атат да, балдарды алып кеткен заманда.
Мына ушул кесиптешим Улан Эгизбаев тарткан бүтүндөй үй бүлөсү менен кеткендерден 1,5 кайтып келишти экен. Ысык көлдөгү кабарчыбызга кайра барып сураштырып келүүнү өтүндүк элек. Ал эмнени тапты көрсөк. Сирияга аттанып кетти деген Тоң районундагы 22 кишинин ичинен ушул бир үй бүлөнүн үйүндө турабыз. Бул жерде 7 киши Сирияга аттанып кеткен экен. Азыркы учурда Кыргызстанда калган уулу бул үйдү сатып Бишкекке кеткен. Ал эми жанында турган бир туугандарынын үйү, бул жерден пикир алууга болбоду. Микрофонго чыгып сүйлөөгө булар даган жок. Азырынча Сирияда бир туугандарынан кабар албай эле эчкимдин кабары жок. Жада калса ушул күч органдарындагы кабары жок экен. Кайерге кеткен эми? Бул үйдүн ээлери Сирияга кетиптир. Мен буларын деле полный тааныбайм, бирөөнү эле таанычым. Анткени жанагы саткан баланы таанычымын, Турдугул деген. Ошол аркылуу эле сатам дегенден алдым да. Азыр дайындар жок, Билбейм, азыр дайындар жок. Эч ким байланышпай эле. Эми бул жанагы саткан бала келип калат кээде. Майда чүйдө бирдеңкелер керек болуп калганда келет. Справка боюнча, андай боюнча. Алар өзү айтпайбы, мындай байланышып атам чакмын. Жок, айтпайт. Эми көп деле кетишпейбиз. Анда-санда бул чукул арада келинче келип кеткен. Бу жерде окаттары бир комнатта болчу да. Аны бошотуп алып кеткен. Андан башка эчтеке билбейм. Кайра кайтып келсе бизге бир тууган эле да. А бирок могу бийлик, мамлекет баягы законго кандай болунат, ал жагын билбейбиз. Бизге ошо тирүү алып келип береби, тияктан келген күнү дагы. Анткени ошондой бир ызычуу кайра дагы эме болбосун деген себептүү дагы болуп турбайт да. Чынын айтайын ошо. Байланышпай калган такыр кеткенден. Жок, кеткенден байланышып элатчыбыз, бир аз телефондошуп, анан кийин конкретно үзүлдү байланыш. Каяктабыз деп атты эле? Негизи Турцияга иштейбиз деп кеткен, анан бүт эле кетип атса, биз деле ишендик да Турцияга деп. Үй бүлө чогуу отуруп баягы эме болгонбуз. Анан эгер билсек анда баарыбыз эле жибербейт болчубуз да, кой депчи. Жеңебиздин үй бүлөсүнөн көп кетиптир да, кудагый. Ошо бир менден 1 жаш улуу баласы бар болчу. Мындай чогуу эле жүрчүбүз, шаарга деле, Бишкекке барып калганда деле. Анан ошол баштады деп кийин милициядан уктук анычы. Негизги себепкерлерден болгон бул Карабаев Жолдошбек баласы да, Сопуева Макунун баласы. Бул 2013-жылдын декабрь айларында чыгып кеткен. Андан кийин 2014-жылы февраль айларында уже башка балаларын, үй бүлөсүнүн апасын кошо алып кеткен. Бүгүнкү күндө булар боюнча толук маалымат жок. Эч бир туугандар да билбейт. Тирүүсү, өлгөнү эч бир маалымат жок булар боюнча. Кесиптешим Асейинге рахмат. Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Биз Сирия, Иракта согушуп жүргөндөр, алардын жакындары, бала бакыраларынын тагдыры кайтып келсе кантебиз деген теманы талкуулап жатабыз. Бизде Бишкек студиясында дагы конокторубуз бар экенин эскерте кетейин. Абдуакап мырза, мени угуп жатсаңыз, мына Оштогу кабарчыбыз дагы Аравандагы биз билген айрым үйлөргө барганда, ал жактан кеткендер кайрылып келбегенине күбө болуп келди да, дарбазасын каккылап, ичинен эч ким чыкпай. Атайын кызмат өткөн жылы 20 киши кайтып келди деген менен алар эмне күндү көрүп жатканын ачыктабай койду бизге. Жогоруда биз сүйлөшкөн Бактыгүл Кубанычбек айтып атат, Ирак коомчулугунда ушул жоочулардын жакындары делеген качкындарды эмне кылабыз деген талкуу аябай күч экен да. Бул жагынан кыргыз коомчулугу же болбосо бийлик бейкапар сыяктанат. Бирок эртели кеч мына ушул маселе көтөрүлөт эмеспи? Сиз мурунку Сооронбай Жээнбековдун өкмөт тушунда бул боюнча кандай иш алып барылат деп бир сурадыңыз эле. Кийин ошол маселеден кабар алдыңызбы? Андан бери бир натыйжалуу аракеттер, Сирия, Иракка кеткендер келсе кантебиз, же антебиз мынтебиз деген кадам, пландар барбы? Бизде мыйзам боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эрктен ажыратылат экен. Биз бул боюнча өкмөткө да мен да сурадым эле, алар ушу биз коллективдүү келишим ОДКБ негизинде биз маселени карайбыз деген, бирок биз азыр мына таза коом негизинде ошо чек араларга дагы камералар коюу маселеси каралып атат. Анткени алар ушул өзүнүн мамлекетине келгенде жазалануусун билип туруп, кээ бир маалыматтар боюнча башка мамлекеттин ошол паспорттарын алып, кошуна мамлекеттерин алар өздөрүнүн сакалдарын, башкаларын өзгөртүп кирип аткан дагы болушу мүмкүн деген маалыматтар бар да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр биз биринчи кезекте аларды баарын алып, өзүбүздө реабилитациялык борбор ачып, ошол жерде
психологдордун, ошол муфтияттын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн, ошол атайын кызматтардын өкүлдөрү менен аларды фильтрация кылышыбыз керек. Ал ар бири анткени ар бир адамдын тагдыры ар башкача болушу мүмкүн да. Кимдир бирөө чындап кетти, кимдир бирөө ал жерге билбей кетти, кимдир бирөө иш издеп кетти, алданып кетти, бала чакам багам деп кетти. Алардын баарын фильтрациялап, анан ал жерде чыныгы баягы коомго зыян тийгендерди өздөрүнө жараша аларга жазасын бериш керек. Анан эгер адашкандар болсо аларга да өзүнө жараша мамиле кылыш керек да. Баардыгын мындай тыкыр иликтеп сот аркылуу чечиш керек деп ойлойм. Мына былтыры 4 августта президент Алмазбек Атамбаев кол койгон ошол терроризмге каршы, экстремизмге каршы жазаны күчөтүү боюнча да ошол жерде мынтип турат. Менде мыйзам бар азыр колумда. Чет мамлекеттин аймагында куралдуу кылмыш же согуш аракеттери жүрүп жаткан чөлкөмгө жашы жетпегендерди алып кетүү 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат да. Жанагы жогоруда биздин каармандарыбызга тийиштүү болуп атат. Эми бирок бул жерде мындай билип билбей кеткендер деген сыяктууларда каралабы же кандай ушул мындай нюанстар көп болуп атпайбы? Сөзсүз. Ошон үчүн ошол реабилитациялык борбор болуп, психологдор иштеп, алардын чыныгы баягы жүзүн билгенден кийин анан жаза кылса жакшы болмок да. Анткени баардыгы эле ошол менен кетип калганда болбойт. Бирок булардан коомго чоң коркунуч бар. Анткени ал жака барып ошол согушка катышып, ошону көрүп калганда адам психологиясы бузулат да. Анан көп эле нерсеге барышы мүмкүн да. Чоң рахмат Абдубакап мырза. Биз ушул эле суроону Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнө дагы узаткан болчубуз. Азыр жообун уксак. Биздин жана 500 киши кетти деп атпайсызбы? Анын бир тобу, көпчүлүк бөлүгү бул баягы идеологиялык ишеним менен кеткендер да. Бул жарандар баягы ошол жерге барып жашайбыз. Ошол мындайча айтканда жанагы ислам мамлекетинин кызыкчылыгын коргойбуз. Ошол ислам мамлекети үчүн жаныбызды беребиз деп кеткендер да. Анан бир аз бөлүгү бар, булар чынында эле алданып, ушул акча жасап келет экенбиз деп кеткендер да бар да. Бирок алар өтө эле кыска. Булар мындай 3төн 1 бөлүгүн гана түзөт. Ошол жарандарыбыз, кээ бир жарандарыбыз ошол жерге барып, мындай алданып калганын сезип туруп, анан мындай кайра кайтканга ойлору бар жарандарыбыз дагы бар. Бирок алар кайтып келген күнү дагы биз аларга толук кандуу кепилдик бере албайбыз. Аларга толук кандуу кепилдикти эч ким бере албайт. Ошондуктан биз мамлекеттин коопсуздугун ойлоп туруп, бул жерден дагы мындай тийиштүү иш-чараларды иштеп чыгышыбыз керек да, жана аталган мыйзамдын алкагында. Бул маселе боюнча дагы бир жолу кайталап кетейин, ушул азыркы күнү бул мыйзам иштелип чыгып атат. Бул жерден дагы жана айткандай, мындай адам укугуна шек келтирбестен, бирок ошол эле учурда улуттук коопсуздукту толук кандуу камсыз кылыш үчүн, биздин жарандарыбыздын бейпилдигин камсыз кылыш үчүн болгон иш-аракеттердин баарын ошол жерге жазып, ошол жерге такталып туруп, анан иш алып барабыз. Сергей, вот вы говорите, что некоторые страны сиз айрым өлкөлөр өз жарандарын кабыл алуу, реабилитациялоо боюнча программа кабыл алган деп айттыңыз да. Ошолордун үлгү боло тургандары кайсылар? Мисалы, Орусия кантип чечип атат? Женщины несколько. Да, с одной стороны, проблема гуманитарного свойства – это женщины и дети. Бир жагынан көйгөй гуманитардык мүнөздө, анткени балдар жана аялдар. Экинчи жагынан биз сүйлөшүп жаткан идеология, коопсуздукка байланыштуу көйгөй. Азырынча Орусия согуш аймагынан тапкан адамдарынын кайтарыла тургандарын чыгарып кетүү менен алектенүүдө. Биз көргөндөй, ал аракеттер Чеченстан аркылуу жүрүүдө. Бул жерде чечен бийликтери кандайдыр демилге көтөрүп, Мосулга атайын киши жөнөтүшкөн. Алар өз жарандарын издеп, Ирак бийликтеринен алып атышат. Ал жакта ата-энесиз калган балдар көп. Атайын борборлордо кармалып турушат. Ирак бийликтери алардын тек жайын тактагандан кийин ошондой өкүлдөр аркылуу байланышып, Орусияга кайтаруу аракетинде. Экстремисттик маанайды жоюу жана реабилитациялоо боюнча дүйнөдө программалар көп. Мен ийгиликтүү экөөнү билем. Улуу Британия жана Германияныкы. Бул жерде сөз превентивдик же алдын алуу чаралары тууралуу болуп атат. Алар шектүүлөр менен байланышып, иштеп, экстремизм жолуна түшпөсүнө далалаттанышат. Ага карабай чектен өтүп кете турган болсо, кайра артка кайтаруу үчүн диний өкүлдөрдү, кишилер жашаган аймактагы тиги же бул коомдун кадырлуу адамдарын ишке салышат. Жумшак иштегенге аракет кылышат. Анан да көп маселе жарандардын өзүнөн көз каранды. Эгер коомчулук кайра кабыл алып, реабилитациялап, мурдагы кооптуу жолуна кайтарбоо ниетинде болсо, мындай учурда аларды кайра тарбиялоо тезирээк, кыйла жеңил өтөт.
Эгер коомчулук кабыл албаса, албетте ал адамдар четте калып мурдагы кылыктарын кайра кайталашы да ыктымал. В общем, какие-то рецидивы, наверное, тоже возможно. То есть власти должны следить за этим. Демек, тууган уруктун, коомчулуктун баары бир ошо кабыл алууда ролу зор турбайбы сиздин оюңузча? Анда ошондой эле Иракта мынакей кармалган жанагы 1,5 миңдей аялдар менен бала бакыралардын арасында Тажикстандын дагы ондогон жарандары бар экени кабарланды. Тажикстандын дипломаттары түгүл Ирак өкмөтү менен алардын кийинки тагдырын талкуулаганы жолго чыгышканы да маалым болду. Ирак менен Сирияда согушкан радикал күчтөргө кошулган Тажикстан жарандарынын саны 1000ден ашуун. Алардын арасында тажик армия, милициясынын командирлери дагы кошулуп кеткен учурлар болгон. Тажикстан бийликтери жакында экстремисттик террордук топторго кошулуп, чет жактарда согушкан жарандарынын кийинки келечегин ойлоп, атайын мыйзамдарга өзгөртүү киргизишкен. Кыргызстан сыяктуу эле алар кандай чаралар экенин жазалообу же кандайдыр бир кечирүүбү тажик эксперти Абдумалик Кодировдон уксак. Тажикстандын өкмөтү Ирак менен Сириядагы тажикстандык согушкерлердин өзлөрүн кайтарууга да аракет көрүп жатат. Бул үчүн өкмөт былтыр атүгүл аскерий аракеттерге, адам өлтүрүүгө аралашпагандар мекенине өз эрки менен кайтып, бийликтердин колуна түшсө мунапыс берүү боюнча да чечим кабыл алган. Албетте, Тажикстанда чет өлкөдөгү мыйзамсыз аскерий түзүмдөрдүн катарында согушуп жүргөн жарандар үчүн катаал жаза да каралган. Бул Ирак менен Сириядагыларга эле тиешелүү эмес. Бирок ал мыйзамдардын негизги максаты Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети тобуна, Ооганстанда Талибанга байланышы бар экстремисттик уюмдарга кошулган тажикстандыктарга багытталганы анык. Ооба, мындай согушкерлердин туугандары менен биздин атайын кызматтар иштешет. Бирок соңку кездери Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобунун арасында жүргөн адамдардын жакын туугандарын коом өзү изоляциялаган тенденция да байкалууда. Абдуахап мырза, мына тажик эксперти айтып атат да, кайтып келгендерди жанагы кечирим сураса же күнөөсү далилинбесе кечирип, мындай баягы мурдагы аракеттерине көз жумуп коюу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Ушундай деп атат да. Анан Кыргызстан эми жазалап атпайбы жанагы 1 жылдан 3 жылга чейин жанагы бол депчи. Абдуахап мырза, мына депутаттардын бири кесиптешиңиз Сирия, Ирактагы согуш аймагына кеткендерди жарандыктан чыгарууну демилгелеп чыккан эле. Жакында тургай президентке талапкерлигин койгон айрым бирөө терроризмге айыпталгандарды өлүм жазасына тартыш керек деп дагы айтып жатат да. Жана сөз кылып эле келатабыз, бул өтө татаал маселе, ар бир кишиге индивидуалдуу түрдө мамиле жасаш керек депчи. Ал жакта курал алып согушканы бар, жөн эле оорукта кара жумуш жасап жүргөнү бар, билип билбей кеткени бар депчи. Баарын эле бир жипке тизген болбойт эмеспи? Анан кийин өкмөт ушул алар кайтып келери анык болуп атат да, эми кайсы бир күндө, жакынкы күндөрү ошолорго жетиштүү чара көрүп, мындай даяр туруп атабы? Сиз байкап атасызбы ушуну? Азыр Ички иштер министрлигинин ошондой ойлору бар, өздөрүнүн проекти бар экен. Буюрса ошондой аз бир донорлор менен иштешип акча каражат табыш керек болуп атат. Мен ойлойм буга донорлор да чыкса керек. Ошондой атайын бир реабилитациялык борбор ачып, ошол жерге алып келип, ар бирин фильтрациядан өткөрүү. Ошол жерге психологдор менен, муфтияттын өкүлдөрү менен, атайын кызматтын өкүлдөрү, мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрүн чогуу аралаштырып туруп, анан чогуу карап, ар бирин бирден өткөрсө, мен ойлойм, ошондо мындай адилеттүүрөөк болот да аларга болгон ошол баягындай, эгер аларды биз кылмыш жообуна тартсак дагы, бизде иликтенип, анан сот аркылуу баарын соттогу ар бирин бирден карап, анан тыкыр иликтеп анан чыгарыш керек го. Негизи эле бул маселени өзү тамырынан алыш үчүн, түнөн чегиш үчүн, бул элдеги баягы элдин ошо диний билим деңгээлин көтөрүш керек да. Анткени көп жерде азыр ошол диний билим берүү медреселерде болуп атат, бирок ал мамлекет жагыш көзөмөлдөй албай атат. Ошон үчүн мектепке ошол диний билим берүүнү киргизип, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек бул нерсечи. Анткени ал жака түшүнбөй көбүн алдап алып кетип атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, негизи бул ушул мектептен баштап биз дин тарыхын, ошол дин сабактарын берип, элге туура түшүнүп берсек, анткени адамга керек болгондо ал көбүнчө көчөдөн алып калып атат ошонучу. Мен ойлойм, ошондо биз маселени түбүнөн чечмекпиз да. Чоң рахмат. Бул Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер, коргонуу жана коопсуздук маселелери боюнча комитеттин төрага орун басары Абдуахап Нурбаев болду. Жана биздин студиябызга келип катышкан Азаттыктын жакынкы чыгыш боюнча эксперти Сергей Данилович экен. Сизге да чоң рахмат айтабыз. Кадырман көрөрман угарман, Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз Сирия, Иракта согушта жүргөндөрдүн жанындагы бала бакыралары кайтып келсе эмне болот, кантип кабыл алабыз, алардын келечеги кандай болот деген теманы талкууладык. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык болсун, саламатта калыңыз.